Бөтөн жерге чыгууда өз элине алданып, акчаларынан айрылган мигранттардын окуясы акыркы учурда көп кездеше баштады. Мындай көрүнүш интернет айдыңында да кызуу талкууга түштү. Алтынай Абдраимованын айтымында мыйзамсыз компаниялар мигранттарга тамак аш, жатакана жана жол кире маселесин акысыз уюштурууга убада берүү менен алдашат. Көп учурда андай ишканалар жарнама аркылуу кардарларды өздөрүнө тартат. Көп компаниялар азыр бегущий строкага объявление беришет. Бегущий строкага объявление беришет, но при этом не указывает свои лицензионные номера. И көп компаниялар алдамчылык жол менен элди чакырган компаниялар разные номерлер менен беришет бегущий строкага. На что люди поводятся? Звонит этишет, чакырышат. И бул фейк компаниялар, көп элди алдаган компаниялар, булар местолорун көп алмаштырат да, офисы много меняет. Бир күнү биякта болсо, эртеси башка жерде, бирок башында бир эле адам турат да. Мигранттардын фейк ишканаларга алданып калышына алардын сабатсыздыгы себеп болот. Кардарлар компанияга ишенүүдөн мурда анын лицензиясын аныктоо зарыл. Бирок жарандар куруу убадага ишенүүнүн жыйынтыгында документ каражаттарынан айрылып калууда. LG компаниясында мыйзамсыз ортомчулук кылган өзбек тектүү жарандар иштешет. Бул Подмосковьеда. Гавкар коом аттуу мыйзамсыз фирма ачып алышып, аны жетектеген Алакунова Наргиза аттуу айым эч кандай миграция кызматынан уруксат кагазы жок эле, мындайча айтканда фейк жалган фирма. Алар атайын Working Capital компаниясын жаманатты кылышып, LG заводуна жумушчуларды кабыл алабыз деп, ар кимисинен 5200 сомдон алышып, жана бизге жеткен кагаз түрүндө далилденген маалыматтарга караганда 40тан ашуун жаран жөнөтүлгөн. Мамлекеттик миграция кызматынын төрөгасы Болотбек Ибраимжанов Ош базарында иш алып барган компаниялардын көпчүлүк бөлүгү мыйзамсыз экенин тастыктады. Учурда зардап чеккен мигранттар менен сүйлөшүү иштери жүрүп, маалыматтар тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилди. Биздин сотрудниктер бар, буларга жолукту, ошол баягы Москвадан иштик комитеттерде калган жерге барып, алып келишти Москвага. Алып келип, чуу жайын иликтеп, азыр биз МВДга бердик. Шундай ситуацияларды текшерүүгө баягы укуктуу баа берилет депчи. Миграция кызматынын маалыматында Кыргызстанда жалпысынан 85 компания бар. Алардын 10 чактысы гана мамлекеттин бюджетине салык төгүп турушат. Азыркы учурда Кыргызстандын 640 000 жараны Россияда эмгектенет. Бул көрсөткүч жыл сайын өсүп, айрым компаниялар мигрантты алдоо менен акча табууда. Татына Субанова, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.